Жалпы биздин көрүүчүлөргө ассаламу алейкум. Ош шаарында Жапалак базарынан видео тартууну улантуудабыз. Кезек Матиз уналарына келди. Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3-төрдү тарткан аракет жасайбыз. 17 июль 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби. Так, мол без комплектациядан баштасак окшойт, а? Канчада отат экен? 230 35 да бар. 2007 кыймылдаткычы көлөмү 1 куб. 777 09 12 36 номеринде. 4 дөңгөлөгө тең жайкы ушунда куюлган диштерде. 20 жана 40 тонналык контейнерлер сатылат же жеңил автоунааларга алынат. Мында соңу койтур, жылдыз чагылып. Кондиционер барбы? Бар экен, а? Максималдуу комплектацияда экен. 4 айнектен электро көтөрүштө, блокировкалар менен гидравлика дагы бар буларда. Пробегин айтып болду 292 миңди көрсөтүп атат, а? Ключу дагы мындай центр замогу менен, а? Иштейт, жакшы, болду. Модель өкмөтүнө караштуу Кызыл Тал айылында жетилкеси сатылат. Сол свет, кызыл китеби бар. Варианттары да бар. Буну 550. Кимден экен? Канча деп атасыздар? Басы 280. Өзбекстан, коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб. Өзбекстандын ошол автоматын Кореяга караганда мындай балашат, маслиный деп, ресурсу көбүрөөк болот да. Кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, гидравлика да бар экен анда. Пробеги 142 миң километр. Комплектация начар эмес, жакшы. Партрониктер да коюптур. 280 миң бирок баасы. Кеми бар дейт. Эми кем болот эми? Сөзсүз түрдө. Айткан бага сатыш өтө кыйыныраак да. Так, анан кийин мол жерде Матиз 3 Корея. 2009 коробка автомат 400 миң сом. 702 15 68 15. Чехолдор кадалган, өзү кожа болсо керек. Кондиционер, коопсуздук жазыгы айдоочуда, партрониктер, рейлинг бар. Анан ушунун жанында да бир Матиз 2 Корея. Бес деп жазылып турат, азыр көрөбүз. 2004-жылы чыгарылган механика 557 75 77 74 номеринде экен. Ооба, без комплектация экен, а? Мына 4 отур, эч неме болбой. Отургучтары эко кожада, кызыл сары комбинированный, рулю дагы ошондой. Кондиционер, пробеги канча 387 көрсөтүп атат экен, а? Жакшы. Баасын канча дедилер? 240 миң сом. Болду. Так, о да жакшынакай Матиз турат го могу жерде. Силерденби? Канча болуп атат? 290 миң сом. Корея. Матиз 2. Туманиктер бар, дөңгөлөктөр мына карасаңыздар. Жакшынакай дискаларды коюп койсо да кыйла ачат да, унанычы. Восем фирмасынан кен 4 дөңгөлөгө тең жайкы. Протекторлары жаңыдай жакшы. 2004 558 71 11 12 номеринде. Рейлинг. Отургучтары да мына караңыздар. Айдоочу тарапта көбүнчө жабыркайт. Абалы эми жылына жакшы эле сакталган. Кондиционер, коопсуздук жаздыгы, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Ушундай. 290 миң, э? Баасы. 190 миң сомдо. Так. Уланта берели. Канча болуп атат? 200 миң. Матиз 2, Өзбекстан бул. 2007
Байланышу үшін 1773 хаттан 02 75 0551 88 15. Кондиционер бар. Алдын қайнектері электро көтөрүш. Гидравликада бар анда. 184 000 километр пробеги. Басында айтылып қойын 200 000 сомда отыр. Жақта. Матчиз 3 сұрайлы. Корея. Жоқ, Европа екен. 2006 автомат. Мол жағы ошол Корея деген Дэун логотипі, бирок өзі бұл Европа екен. Андай молдингтер турат Спарктын ошого болот. Анан айырмачылыгы дагы мо күзгүлөрүндө англисче жазылуу, Европада, Кореяда корейче. Анан рулунда Chevrolet логотипи болот. Шундан эле эң негизгиси шундай айырмачылыктары. Бул комплектациясына кайрылалы, алдын кайнектери электро көтөргүчтө, корректировка фар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер. Жакшы эле. Начар эмес. ABS дагы бар буларда. Гидравлика да болот. Баасы канча болду? 370 000 бе? 370 000 дейт бирок. Анан көгөрүп сон болуп турат ба? Туннук асмандагыдай түстө. Матчиз 2, Өзбекстан, без комплектация. 2008. Бирок сонун өтүп кетиши мүмкүн биздин каналдан. Бизде эң көп көргөн матчиздер да. Потом ты не удаляешь, поэтому. Зато ты продаешь же постоянно. Не продаю. Эми кичине неме болуп атат. Мейли реалдуу клиенттер болсо чалып коюңуздар. Сүйүндүрүп койгула биздин канал аркылуу өтүп кеткенде, кийинкисинде рахмат айтып калсын. Так. Болду. Мына жанындагы адам болсо кайтара тартыңыз деп суранып атат. Матчиз 2. Өзбекстан. Корея ооба, кечиресиздер. Коробка автомат Кореяда болот эле. 230 000 сом. Так, телефон номер ошондо Билайнбы? 772 02 05 03 экен. Так. Так, бул. Корея болуп турат, бирок коопсуздук жаздык айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар экен. Бул Корея эмес эле, Европа окшойтпу дейм да. Адашпасак, себеби кондиционер болот эле Кореяда. Анан так. Бул Европа экен. 100% Европа, мынаки Европаларда ABS системалары болот, жөнөкөйдө дагы. Бунда Кореяларда только немеде болот, Diamond комплектацияда болот. Бул Европа экен. Ошо мен эмне деп калгам себеби коопсуздук жазыгынан экөө бар экен. Анан Европада, анан Өзбекстанда мындай түстө чыгарылчу эле да, Кореяда мындай таппайсыздар. Ошону менен бул Европа деп сата бериңиздер. Европа экен бул. Так, уланта берели. Европада эле жакшы, өзүңүздөр көргөндөй. Комплектация жакшы болот. Кимден экен? 260 000, жакшы. Сразу эле суроого алдын ала эле жооп кылып коюп атат. Жакшы, 260 000 сом, коробка автомат. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, подлокотник. Машина Кейдж каналы. Анан кийин бул жерде Матчиз 2, Өзбекстан. 2006 220 000 сом, 555 75 43 00. Так, пробеги 163 000 километр. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок, гидравлика бар, Машина Кейдж каналы. Так, уланта берели. Ассаламу алейкум, канча деп атасыз? Баасы канча, билбедиңизби?
Оңой кутулуп калышат да сатармандар да. Кээ бир тарттыргысы келбегендер мендики эмес дейт. Өзү ээси эле болот. Мейли эми өздөрүнүн 2008-жылы чыгарылган. Баасы канча болуп атат? 230 миң сом. Өзбекстан 755 10 75 70 номеринде. Комплектациясын айта кетели. Best эмес, бирок Best деп жазып коюп MX. MX-те рейлинг бар. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүч, гидравлика да бар. Пробеги 147 миң километр. Матиз бирлер эмнедир чыкпай атат алдыбыздан. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 350 миң кеми бар. Матиз 3 Европа. 0.8 кыймылдаткычтын көлөмү. 3 цилиндрлүү, кондиционер бар экен. Гидроусилителдин бачогу. Так, анан өзү ABS-агы болуш керек эле. ABS-ти көрбөй атам го. ABS да бар өзү. ABS-тин кайсы жерде жайгашканын көрбөй атабыз. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштү. Электро күзгү, комплектация жакшы эле. 350 миң дедиңер, а? Кеми бар, болду. Анан мынакей Матиз 1 алдыбызга чыкты. Бирок Матиз 1 кимден экен? Силерденби? 180 миң сом. Корея 1999-жылы чыгарылган 550 70 02 77 номеринде ээси. Кореяда комплектация жакшы, кондиционер, гидравлика, электропакет бар. Рейлинг. Мына кеш жок дегенде бир Матиз 1 болсо дагы тарткан аракет жасап атабыз. Так, могу жерде да бир Матиз 1 бар экен. Рейлинг. Канча деп атасыз таксыр? 150 миң. Бул да Корея экен, а? Аха. Болду. 1998 552 09 24. Акыркысы 44 бу? Таксыр? 44 экен. Болду. Матиз 1 сиздерденби? Келиңиз көрсөтүп коелу. Биздин каналдан деле сатылып кетсин да. Матиз 1. Мына катар-катарынан үчөөн тартып атабыз. 1998 кечиресиздер. Тез арада сатылат экен. Азыр баасын айта кетем. 558 20 20 97 номеринде. Так, бул Европа эмеспи? Кореябы? Аха, Корея дейт. Баасын канча деп атасыз? Колго теринде эле айтып коерсуң срочно деген. 130 миң. Же кеми барбы дагы? Кеми бар дейт. Болуптур мейли. Болду. Матиз 2 Корея. Эки миң 4 механика 775 91 83 83 номеринде. Пробеги 168 миң километр. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, оң капталы электро күзгүдө. Оң күзгүз деген. Баасы канча болду ошондо? 250 миң сом. Болду. Болуптур, эч нерсе эмес. Навесасындагы Матиздерди көрсөтөйүн. Мына Матиз Европа. Матиз 3 сатылыптыр. 2009 380 миң сомго. Биз болсо мынакей навес астына дагы кирип, астындагы машиналарды тарткан аракет жасайлы. Бир аз эле тартабыз бул жакта. Анча-мунча биздин көрө турган көрүүчүлөрүбүз да бар. Матиз канча болуп атат? 270 Корея. 2003 механика. Пробеги 240 миң километр. Дагы улан төрөлү.
Mo Matiz qancha olib o'tadi ekan? 300 ming, Matiz 2 O'zbekiston. Best komplektatsiya. 2012 qiymaldatqish ko'lami 1 kub. 507 82 16 03. 2012 best komplektatsiyani деле көптен бері bilmeyim. Olmay esimde деле жоқ та. Мынаки бирок best деле болуп турат. 4 айнектен электро көтөрүш, электро күзгү, кондиционер, максималдуу комплектацияда гидравлика бар. Пробеги 189 000 километр. Matiz 3 Spark болуп турат го молдингтери. Европа экен бу. Matiz 3 Европа. Кореяда песи дагы бир аз адашып атат. 2007 380 000 сом. Дагы да айырмачылыгы мына кайталап кете берейин. Мына англис тилде күзгүлөрү жазылган. Анан рулунда дагы Chevrolet логотипи ошондо болот. Кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Калганы жөнөкөй эле экен. Болду. Так. Канча болуп атат? Бун 280 Matiz 2 best комплектация Өзбекстан. 2008. Кондиционер барбы? Бар болсо болду. Максималдуу комплектацияда экен. 4 дөңгөлөк тең жайкы ушундай куюлган жиштерде. Мына ушуну менен биз дагы жыйынтыктай берели. Башка видеолорду тартканга дагы убакыт талап кылынат экен. Ошондуктан мүмкүн болушунча отураак тарткан аракет жасап атабыз. Сиздер да лайк басып, комментарий жазганда унутпаңыздар.